Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Баткен областы, административдик борбору Баткен шаары, калкы 525.100 адам, аянты 16.995 шарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет: Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жаштыгы: Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Саламатсыңарбы, урматтуу радио угуучулар. Кутман күнүңүздөр менен. Түз эфирде биринчи радио жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен биргелешкен балдарды ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган Гений радио берүүбүздүн 2019-жылга карата болгон жыйынтыкты очуп чыгарылышыбыз. Уктурууну мен Нурия Кийизбаева алып барам. Жыл башынан бери биздин радио уктурууда балдарды эрте жаштан өнүктүрүү боюнча эксперттер, мугалимдер, жогорку окуу жайларынын окутуучулары, билим берүү жана илим министрлиги, саламаттык сактоо министрлигинин, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери жана ар кандай эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлөрү болуп, ата-энелерге балам мыкты болсун десеңиз ага кандай тарбия, көңүл бөлүү керектигин айтып берүүгө биз аракет жасадык. Ал эми балдарга болсо гений болууга багыт берүү максатында иш алып келдик. Баягы Нобель сыйлыгынын лауреаты Джеймс Хекмандын экономика тармагында изилдөөсүн карасак, балдарды эрте жаштан тарбиялоо, аларга билим берүү, мотивация берип туруу, коомдук, маданий ар кандай көндүмдөргө ээ кылуу, имарат салганга же бир социалдык программаларга салым кошууга караганда бир канча пайдалуу экендигин көрө алабыз. Демек, балдарыбызга салым кошкондон эч нерсени аябашыбыз керек экен дагы, балдарыбызга ар дайым билим берүүгө умтулушубуз керек. Баягы ар бир эле ата-эне акылдуу, ийгиликтүү, өзүнө өзү ишенген, өз алдынча болгон баланы көргүбүз келет. Ал эми 21-кылымдын балдары кандай көндүмдөргө ээ болушу керек деген бул суроо. Биз азыр дүйнө кандай өзгөрүп жатканын билбейбиз. Технология ар бир мүнөт сайын жаңыланып турат. Демек, балдарыбыз да ошого жараша билим алууга умтулуп, ар дайым изденип турушу керек. Келечекте мамлекетти көтөрүп кетчү дагы ийгиликтүү адамдардын саны дал ошол эрте жаштан сапаттуу өнүгүүгө кошкон салымга жараша болот. Азыр биз билим берүү тармагында болуп жаткан көптөгөн көйгөйлөрдү айтып келебиз. Бала бакчанын жетишпестиги, ар кандай мамлекеттик программалардын, мектептен тышкаркы иримдердин жоктугу, көбүнчө айыл жергелеринде айтып жүрөбүз. Бирок ага карабастан дагы ата-энелер өз убагында балдарына көңүл бөлүп, алардын өнүгүүсүнө ар дайым кам көрүп келген ата-энелерибиз дагы жок эмес, алар дагы көп. Биз болсо ошо Гений радио уктуруубуз аркылуу ар бир ата-энеге, ар бир балага гений болууга толук мүмкүнчүлүгү, жөндөмү бар экендигин айтууга аракет кылып келебиз. Ал эми бүгүн студиябызда биз таланттуу эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү, Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө желбиретип келген балдарыбызды, мындайча айтканда гений балдарыбызды чакырдык. Бул ийгиликтерге балдарыбыз кандай жетишкендиктери жөнүндө алар өздөрүнөн угалык деп, радио уктуруунун коноктору болсо ошол Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык мектеп интернаттын окуучулары Алтынай Белекова, Сезим Анарбекова, Наргиза Умарова. Саламатсыңарбы? Саламатсыздар. Анан биздин ушул тайквондо боюнча Азия чемпиону Кара курдун ээси Адилет Ногойбаев. Саламатсыңбы? Саламатсыздар. Түз эфирдин байланыш номерлери 39 21 90, 39 19 33 номерлерине чалып, балдардын ийгиликтери, алар эмне себептен ушул кесипти тандап алгандыгы жөнүндө билгиңиздер келсе, бизге түз эфирге чыгып байланышсаңыздар болот.
Анда сөздү Адилеттен баштасак, Адилет, сен өзүң жөнүндө айтып берсең, таэквондо менен канча жылдан бери машыгып келесиң? Бул ошо таэквондого барган өзүңдүн көңүлүң менен бардыңбы же балким ата энеңдин көрсөткөн жолу болдубу? Менин атым Адилет. Мен 12 жаштамын. 6-класста окуйм. Улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин окуучусумун. Мен спортко 5 жашымда келгем. Биринчи Сейтек балдар борборунда брейк данс менен машыгып баштадым да. 2 жылдай брейк данс менен машыгып, ар түрдүү трюктарды жасоону үйрөндүм. Машыктыруучум Россияга кеткенден кийин спорттун таэквондо түрүм апам менен кеңешип таңдап алдым. Тренерим Ким Владимир Петрович. 5 жылга чүкүл таэквондо менен машыгып келем. Алгач машыгууга анча көңүл болбой жүрдүм. Былтыр болсо машыгуу учурунда колумду сындырып алып, 8 ай машыкпай калдым. Менин спортко кайтып келишиме тайкем Марат Акимовичтин эмгеги чоң. Ал врач-хирург. Тайкем бир жерин сындырбаган адам чемпион болбойт. Эми сен точно чемпион болосуң деди да. Чындап мен чемпион болдум. Биринчи Бишкек шаарында өз категориям боюнча чемпиону, кийинчерээк республиканын чемпиону болдум. Июнда Азия чемпиону болдум. Азия чемпионаты 24-30 июнга чейин Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында өттү. Азия чемпионатына 21 өлкөдөн 650 спортсмен келди да. Сейтек балдар борборунан 6 спортсмен кетти Азия чемпионатына. Биз 10 алтын медаль алып келдик. Кыргызстанда? Кыргызстандыкы. Спорт мен үчүн жашоо образы да. Спорт адамды тартипке үйрөтөт. Спорт адамды чечкиндүү, кайраттуу, сабырдуу, эрктүү кылат. Кыргызстандын туусун, желегин көтөрүп, аренага, рингке чыгуу мен үчүн сыймык. Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы окууда спортко ийгилик жаратышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат. Ушул баягы сен Азия чемпиону болуп турсуң, андан кийин буга чейин дагы ошо Чолпон Атадагы өткөн мелдештен сырткары дагы кандай бир чет өлкөлөргө дагы чыгып келдиң беле? Мен кайсынысы аябай сенин эсиңде калды? Мен ноябрь айында Ташкентке барып келдим да, 4-орун алып келдим. 4-орун? 4-орун. Анан ушул сен мындан ары дагы ушул таэквондо менен эле машыгууну улантам деген оюң барбы? Улантам. Таэквондо сага эмнеси менен пайдасы дагы өзүң мектепте окуйсуң да, анан кийин өзүңдүн дагы сабагыңа жетишесиңби? Ооба, мен сабакка да тренировкама жетишем. Мен сабактан чыгып тренировка барам да, азыркы учурда баарына жетишсе болот. Мектепте канча 5 деген баага окуйсуңбу же 4 деген? 5-терге окуйм, жалаң 5-терге окуйм да. Рахмат. Бүгүн биздин студиябыздын да бир коногу бул Алтынай Белекова. Алтынай кызыбыз баягы кыл-кыяк, ооз комуз, дагы андан башка көптөгөн музыкалык аспаптарды ойной алат. Андан кийин саламатсызбы, Алтынай? Саламатчылык. Алтынайга суроом. Сиз ушул көптөгөн музыкалык аспаптарды ойногонго жетишет экенсиз да. Андан кийин баягы эң жакыны сизге кайсынысы болот же жакын деп дагы бөлүштүргөнгө дагы болбойбу? Менимче бул инструменттерди антип бөлүштүрсө болбойт. Ар бир инструмент өзүңө жакын болот. Мен үчүн бүт инструмент мага жакын. Сизге мындай оорчулук болбойбу баягы көптөгөн музыкалык аспаптарды ойноо? Жок, кыйынчылык болбойт. Жок, болбойт. Ошо биздин Алтынай бүгүн жөн келген жок эфирге. Алтынай өзүнүн музыкалык программасы менен келген. Анда көңүл бөлүп угуп коелук. Байбатыров Тагылдыр тоо.
Азаматсың, Алтынай. Бүгүн ошол студиябызда Алтынайдан сырткары дагы Сезим менен Наргиза келген бизге конокко. Сезим менен Наргиза экөө көп жерде баягы дуэт ырдап келишет. Бүгүн дагы бизге атайын даярдыктар менен келишкен. Көңүл буруп коелук. Саламатсызбы же? Саламатсызбы. Кыздар. Курманова, горячий разговор. Көңүл болуп коюңуздар. Азаматтар, баягы радио угуучуларда азыр суроо болушу мүмкүн. Сезим менен Наргиза кайсыл музыкалык аспапта ойноду депчи. Бул виолончель деген аспапта ойнодуңар. Ушул виолончель жөнүндө баягы кыскача бизге түшүндүрүп өтсөңүздөр. Наргиза. Бул инструмент өтө кыйын, өтө татаал инструмент. Муну Кыргызстандын элинен көп эле биле бербейт. 20% билет деп ишене алабыз. Бул инструмент эң биринчи Италия мамлекетинде чыккан. 4 кылдан турат. Муну жалгыз эле ойнобойсуң, мунун өзүнүн жардамчысы смычок деп аталат. Смычок аркылуу биз звук чыгарып бере алабыз. Силер угуп жаткан бүт звуктун баары ушул смычоктон чыгып атат. Албетте эле бул инструменттин түзүлүшү абдан татаал. Муну бат өздөрүштүрүп кеткенге болбойт, мүмкүн эмес. Балдарды биз албетте эле же 7 жаштан же ушу эрте жаштан баштайт да бул инструмент үчүнчү. Муну түшүнүш да абдан кыйын. Анткени бул мындай эң жөнөкөй инструменттердин катарына кирбейт. Бул эң кыйын, эң татаал инструменттердин катарын толуктап турат. Бул виолончель. Сиздер өзүңүздөр ушул канча жашыңыздардан баштап ойноп баштадыңар, кызыгып? 7 жашыбыздан киргенбиз. Бул мектепте, Мукаш Абдыраев мектебинде окуйбуз. Айтып кеткендей, 1-класстан бери эле да, 7 жаштан. Азыркы учурда биз 10-классында окуйбуз, виолончель аспабында. Ошондой эле биз дагы общий фортепиано деген инструментте ойнойбуз.
Айтып кетенде биз деген ушул инструментибиз менен көптөгөн чет мамлекеттерде көптөгөн сынактарда катышып жүрөбүз. Биздин бул аспапта берген мугалимибиз Якунин Федор Федорович. Биз деген башкача айтканда бул инструментти деген бат эле үйрөнүп кеткен жокпуз да. Ошол бизге деле кыйын болду. Негизи эле кыйын, Наргиз айтып кеткендей. Ошол азыркы учурга чейин ойноп сынактарда катышып жүрөбүз. Ушунун баарына бизге колдоо көрсөткөн бул биздин ата энебиз эң биринчи. Алар бизге ушу түрткү берип, стимул катары көрсөтүп, демек силер жөн жүрбөшүңөр керек дегенди үйрөттү да бизгечи. Андан сырткары ушу бизди көп конкурстардан, көп сынактардан бизди колдогон бул биздин эң бизге баалуу адам бул агайыбыз. Биз жаңы эле аткарган чыгарма бул агайдын өзүнүн бүтүрүүчүсү Наргиза Курманова, виолончелистка. Ошонун чыгармасы. Бул жактан биз бир гана жөнөкөй эле музыкант эмес, биз композитор да болуп чыга алабыз, дирижер да болуп чыга алабыз. Демек биз ар тараптуу адамдарбыз деп айта алабыз өзүбүздү. Туура айтасың, Наргиза. Ошол сен ушу эмнеден ошо көп музыкалык аспаптардын арасынан ошо виолончелди тандап алдың? Биз азыр көрүп турабыз, бул инструментиңиздер аябай чоң да экен, түзүлүшү дагы башкача экен да. Мен жана башында айтып кеткендей эле, ошо көп адам биле бербейт. Мен да биринчи келгенде билген эмесмин. Биринчи демек бизде музыкальный мектепте эң биринчи бул баланын шыгына карап тандап алат. Ар бир инструментке өзүнүн баланын ошо жеткен шыгы менен алып. Демек бул инструмент татаал болгондуктан биздин деген ушуга жараша шыгыбыз бар экендигин аныктайт. Силер ушу музыкалык атайын мектепке келгенде баягы шыгыбызга жараша тандалып алынабыз деп атпайсыңарбы? Келгенде баягы ар бир музыкалык аспапта бирден ойноп чыгасыңарбы же кандай тандоо жүрөт? Бизде мугалимдер болот да, ар бир аспаптан. Ошол өздөрү келип биздин андай өзүнүн шыгыбызды карап ушул инструменттерге тандап алат да. Демек башында ар бир инструмент менен ойноого силерге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башкача айтканда биздин мындай слухубузду, музыкага болгон шыгыбызды текшеришет да. Ошол аркылуу экзамен аркылуу алып ар бир мугалим өзүнүн окуучуларын тандап алат. Мына экөөңөрүздөргө баягы дуэт аткарган оорчулук болбойбу же экөөңүздөргө жагабы? Дуэт аткарган негизи эле ансамбль, оркестр ушулар аткарыш аябай кыйын. Анткени ал жакта сен жалгыз эмессиң, сен жаныңдагы адамды да угушуң керек. Бизге болсо, биз ушу 10 жылдан бери чогуу окуп, экөөбүз бири-бирибизди түшүнүп, мамилебиз келишип, демек биз уже түшүндүк да, биздин жашоодо бири-бирибиз жок, мындай өтпөйт да күнүбүзчү, көнүп калганбыз. Анан бул чыгарманы бизге ушу биринчи өзүбүздүн эжебиз Наргиза жаап келгенде бизге аябай татаал болду. Түшүнүш абдан кыйын болду, бирок ошого карабастан экөөбүздүн кечки саат 10-11ге чейин заниматься эткен күндөрүбүз да болду. Ошо Наргиза эжеге уят болбойлу, ошого ойноп берели деген максат менен биз экөөбүз ушунча көпкө чейин занимация этип, ошонун артынан ушундай жакшы жемиштерге жетип атабыз. Ооба, алар байкалып турат. Урматтуу радио угуучулар, ошо биз бүгүн Гений радио уктуруубузда жаңы жылдык чыгарылышыбыз. Биз студиябызга жалаң мындайча айтканда таланттуу гений балдарыбызды чакырдык. Аларга суроолоруңар болсо 39 21 90 39 19 33 номерлери аркылуу түз эфирге чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анда кийинки суроом кайрадан Адилетке узатсам. Адилет, мына мисалы дейлик, жаңы жылдын алдында баягы сен өзүңдү Аяз атанын ордуна коюп көрсөң, сен кичинекей балдарга кандай белек берет элең же кандай белек алгың келет? Мен мага белек керек эмес. Мен ата энем ден соолугу чын болоорун каалайм, жаңы жылга баардыгы жакшы болоорун каалайм да. Баардык балдарга ден соолугу чын, өмүрлөрү узун болоорун каалайм да баардыгын. Рахмат, Адилет. Ал эми мына сен жашың кичине болсо дагы көптөгөн жетишкендиктерге жетишиптирсиң. Мына Азия чемпиону болуп атасың, көптөгөн алтын медалдарыңа күбө болдук. Анан кийин ушу өзүң менен тең курактуу балдарга же болбосо бөбөктөрүңө кандай бир кеп кеңеш айта алат элең?
бөбөктөрүмө спорт менен машык кыла деген бир кеңеш берем да. Дагы? Спорт менен машык кыла, жакшы окугула деген кеңештер берем да. Рахмат. Анда Алтынай. Алдыга койгон пландарың кандай болуп атат? Азыр мына көптөгөн музыкалык аспаптарды ойнойсуң, балким кылгыякты тандайсыңбы же оско муздубу? Кандай кыялдарың бар азыр? Мен азыр болсом биринчиден жакшы окуш керек, биринчиден ушу мектебимде бүтүрүп, андан кийин болсо дагы көптөгөн инструменттерди үйрөнгүм келет. Мындан сырткары дагы? Бир гана инструменттерди эмес, мына башка тараптарды да үйрөнгүм келет. Мындай алдыга койгон максаттарым аябай чоң. Мына азыр 10-класста биздин Алтынай, 9-класста. Анан 11-классты бүткөндөн кийин кайсыл жогорку окуу жайга тапшырайын деген оюң бар? Азыртадан ойлонуп атасыңбы ошону? Азыр болсо ошо улуттук консерваторияга тапшырам деп деген ой. Деген ой болуп атат азырынча. Мына дагы башка музыкалык аспаптарды ойногонго үйрөнгүм келет деп атасың. Азыр эми силерде толук мүмкүнчүлүк бар да, ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансаңыз болот да. Ооба болот, бир гана убакыт керек, андан кийин өзүңдүн каалооң керек да. Каалооң болсо баардык инструментти үйрөнө аласың. Азыр болсо ошо мен ушу эл аспаптар бөлүмүнүн баарын үйрөнгүм келип атат. Сиз ушул музыкалык мектепке келип калганыңызга эмне себеп? Сиз өзүңүзбү же балким ата энеңиз жөндөмүңүздү байкап кичинекей кезиңизден анан ушул Алтынайды ушу музыкалык мектепке берели деп чечишти беле? Ооба, мен өзүм кичинекей кезимден бери музыкага шыгым бар болчу экен. Мен апам дагы ырдайт, музыкага да шыгы бар. Анан мен чоң апам өзү мени ошол музыкага шыгым бар экен деп апам экөө чет эле болуп ошо музыкальный школага алып келди, Мукаш Абдраевка. Анан ошентип мен экзаменден өтүп, ошо кылгыяк аспабында ойноп жатам. Азыр өз кесибиңиз сизге жагат? Ооба, аябай жагат. Рахмат. Наргиза Сезимге суроо. Сиздердин дагы алдыга койгон пландарыңызды окугубуз келип турат. Кандай пландарыңар бар? Сиздер дагы баягы ошол музыкалык мектепти бүткөндөн кийин ушул эле кесип менен кетесиздерби же дагы башка кесиптин ээси болгуңуздар келеби? Биздин алдыга койгон пландарыбыз аябай чоң, анткени биздин инструмент менен дүйнө жүзүнө барып, дүйнө жүзүндө окуп келсе болот. Ал үчүн жана башында айтып кеткендей эле убакыт жана эмгек абдан көп талап кылынат. Ошонун баарын эске алып, биз ошодон мындайча айтканда бир тактык чыгаралы деп атабыз да. Азыр бизде болгону 1,5 жылыбыз калды мектепте. Ошол убактыбызды жөн кетирбей, бир пайдалуу кылып, буйруса биз деле ошо дүйнө жүзүндөгү жакшы бир окуу жайлардын бирине тапшыралы деген ойлорубуз бар. Мына ошол сиз айтып кеттиңиз жогоруда, биздин баягы көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар депчи. Анан буга чейин деле менин угушум боюнча экөөңүздөр баягы чет өлкөлөргө да чыгып, көптөгөн сыйлыктардын ээси болгонсуздар. Кайсы чет мамлекеттерге барып келдиңер? Айта кетсек, Алматыга барып келдик, дагы Ташкентке чейин барып келдик. Ошондой эле көп ошо сынактарга катышасыңар. Сынактардан, конкурстардан. Ал жакта ошо конкурстун системасы деле аябай оор болот. Ошого карабастан, ошону мойнубузга жүктөө эле кылып асынып, конкурстарга барып катышып келебиз. Биринчи тур, экинчи тур, үчүнчү турларга чейин өтүп, орундарды алып, ошо Кыргызстанга ушундай бир пайдалуу нерселерди алып келебиз. Мына Наргиза, Сезим, Адилет, Алтынай булар ушу эл аралык олимпиадаларга, эл аралык сынактарга катышып келип, байгелүү орундарды алып, көптөгөн ийгиликтерге жетишкен балдарыбыз. Булар баягы ушул мектепте билим алганы менен бирге ушул кесиптерди тандап алышып, анан кийин ушул кесиптин аркасынан
көптөгөн чет мамлекеттер да көрүп келип атышат, көптөгөн жетишкендиктерин да атап өттүк жогоруда. Анан кийин баягы силерге деле мисалы үчүн эч кандай бир кандай десек эме жок да, мисалы үчүнчү сиздер азыр ушул виолончельде ойнобосоңуздар, тайквандого барбасаңыздар, оско мускул кыякта ойнобосоңуздар, жөнөкөй мектеп окуучусу болуп жүрмөксүздөр да. Анан кийин азыр ушул баягы мектепте окуп ошогон ыраазы болуп жүргөн балдарга кандай кеңеш берет элеңиз, Наргиза? Ошо Жетишсе болот да? айтып кетсек, ооба, негизи адам баласы бул жашоодо көп нерсеге жетишет. Бизде азыр көбүнчө эле 1-2 кесип менен чектелип калып атышат. Жок, андай болушу туура эмес. Анткени ушунча 10 жылдан бери окуп, мен өзүмдөн айтып кетейин, биз деген ушу бир гана жөнөкөй эле сабактарды эмес, биздин да айтып кетчү сабактар сольфеджио, гармония, музыкальная литература, ошолордун баарына жетишип, спец бул биздин ушу виолончельге жетишип, баарын окуп, ошо көп нерсени көрүп келе атабыз. Ушунун артынанчы, ошондуктан азыркы жаштарга айтарым, силер деген бир гана жөнөкөй эле мектеп менен чектелбешиңер керек. Ооба, анткени биздин колубуздан, биздин жаштардын колунан бүт баары келет. Жетишсе, эмгектенсе, бар колдон келчү нерсенин баарын аракет кылыш керек, ошонун баарын колдонуш керек. Ошондуктан чектелбей көп эмгектенгиле деп айтат элем. Азыркы жаштар деген азыркы кылымда дагы адамдар көп нерсеге жетишет да. Мисалы деген бир эле кесип эмес, көп кесипке ээ болушу дагы мүмкүн. Албетте биздин дагы музыкабыз дагы кыйын, биздин өзүбүздүн аспабыбыз да кыйын, бирок ага карабастан дагы биз көп кесипке дагы ээ болушубуз болушубуз керек. Рахмат. Бүгүн биздин ушул радио уктуруубуздун коноктору Алтынай Белекова, Сезим Анарбекова, Наргиза Умарова, Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык мектеп интернатынын окуучулары жана Азия чемпиону тайквондо боюнча Адилет Ногойбаев студиябызда болду. Келип кызуу маек куруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин балдар бизден дагы акылдуу болушун, ушул гений болушун деп каалайбыз деп радио уктурууну жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолуккуча саламатта туруңуздар.